Саламатсыңар балдар. Силер менен 8 класстын геометрия курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Алгач мен жаңы теманы айтаардан мурда силерге бир нече сүрөттөрдү көрсөтүп көрөйүн балдар. Экранга көңүл бургулачы. Мынакей экранда силер бир нече сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Ушул сүрөттөрдүн баардыгын бириктирген бир геометриялык фигура бар. Ооба, ал тегерек балдар. Карагылачы, эки сүрөттө биздин энелерибиз жасап аткан улуттук буюмдарды көрүп турасыңар. Ал буюмдарда тегеректин элесин берип турат. Ошондой эле биздин үйдөн жасалгасы болгон буюмду көрүп турасыңарбы? Демек, бул люстрада дагы тегеректин элесин берип турат. Ошондой эле биздин ашканадагы столдун үстүңкү бетинин жасалышы да тегеректин элесин берип турат. Мен бул сүрөттөр менен эмнени айткым келип турат? Ооба, биз тегерек формасындагы шырдакты жасай турган болсок, ага канча кийиз кетет. Сайма сая турган болсок, ага канча жип кетет. Люстра жасай турган болсок, ага канча материал кетет. Же тегерек столду жасай турган болсок, ага канча жыгач кетет. Демек, ушулардын баардыгын жашоодо эсептөөгө туура келет экен. А биз ушул сыяктуу суроолорго жооп бериш үчүн албетте геометриялык фигуралардын бири болгон тегеректин жана анын бөлүктөрүнүн аянтын табууга туура келет. Ошондуктан биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасына көңүл бургула. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы тегеректин аянты. Кана балдар, дептерибизге жаңы теманы жазып алалык. Тегеректин аянты. Жаздыңарбы? Анда биз бүгүн сабакта эмне кылабыз? Ооба, алгач тегеректин эрежесин кайталанат жана анын бөлүктөрү тууралуу маалыматтарга ээ болобуз. Ошондой эле тегеректин жана анын бөлүктөрүнүн аянттарынын формулалары берилет жана алардын формулаларынан пайдаланып маселелерди иштегенге туура келет. Эми келгиле, мен алгач силерге экранда тегиздикти чийип койдум. Билесиңерби балдар, көпчүлүк учурда тегиздикти чий десе силер параллелограмм формасында чийесиңер, туурабы? А тегеректи айрым учурда мына мен азыр чийип койгондой эркин эле фигура түрдө чийсе болот. Келгиле анда эмесе мен экрандагы чийген фигураны силер тегиздик деп элестеткилечи. Анда бул тегиздикти мен альфа тамгасы менен белгилеп коеюн. Альфа тегиздиги берилди. Ушул альфа тегиздигине мен мынакей айлана менен бир чектеп коеюн. Анда ушу айлана менен чектелген бөлүгү, тегиздиктин бир бөлүгү мына мен өзүнчө сызып алайын. Бул тегиздиктин бөлүгү албетте тегерек деп аталат. Айлана менен чектелген тегиздиктин бөлүгү тегерек деп аталат. Түшүнүп жатасыңарбы? Тегиздиктин бир бөлүгү экенин байкадыңар. Эми ушул тегеректи курчап турган сызык бул айлана. Тегиздикти курчап турган туюк ийри сызык бул айлана болду. Эми ушул айлана деген бул туюк ийри сызык болуп эсептелип атат, а тегерек деген тегиздиктин бөлүгү болуп эсептелип атат. Бирок азыркы биздин айлана менен тегеректин экөөнүн тең радиустары бирдей. Туурабы? Барабар радиуска ээ. Ошондой эле барабар диаметрге да ээ болуп эсептелет. Мынакей айлана менен тегеректин айырмасын силер так билишиңер керек балдар. Айлана деген бул туюк ийри сызык экенин көрүп турасыңар, а тегерек деген бул тегиздиктин айлана менен чектелген бир бөлүгү. Жашоодо силер шакекти көрө турган болсоңор, шакекчи бул айлананын элесин берип турат силерге. Тегиздиктин бир бөлүгү катары, мисалы үчүн силер колдонуп жүргөн диск барго, ал диск болсо тегеректин элесин берет. Мисалы үчүн мынакей айлана түрүндөгү көрүп турган силер мынакей туюк ийри сызыктын элесин берип жатат. Ошол сыяктуу эле силер көрүп турган айлана менен тегеректин бир нече учурлары кездешет жашоодо. Эми карагыла, мен алгач силерге ошолор тууралуу маалымат берерден мурда эрежесин айтып өтөйүн. Тегерек деп эмнени айтабыз? Тегерек деп тегиздиктин айлана менен чектелген бөлүгүн айтабыз. Тегерек бул сызык эмес, тегерек бул тегиздиктин бөлүгү балдар. Мынакей мен алгач тегеректи чийиш үчүн айлананы чием. Бул айлананын борбору жана радиусу. Эгер ушул айлананын ичин боеп койсоңор, же штрихтеп койсоңор, анда ал тегеректин элесин берет силерде. Же чиймеге чийген учурда азыр силер көрүп турган чийме айлананы элестетсе, эгер ичин боеп койсоңор же штрихтеп койсоңор, тегеректи чийген болуп эсептелесиңер. Тегеректин аянты
аны курчаган айлананын узундугунун жарымын айлананын радиусуна көбөйткөнгө барабар. Мына ушул теореманы жакшылап эсиңерге сактагыла. Мен силерге алгач мына айлананы сызып койдум. Тегеректи курчап турган айлананы сыздым. Демек ушул тегеректин аянтын тапкылачы деген тапшырма берилсе, мына ушул теореманы эсиңерге сактагыла. Мен теореманы кайра бир жолу эсиңерге салып өтөйүн. Бул теореманын келип чыгышы өткөндөгү көп бурчтукка ичтен сызылган айлананын жана ушул сырттан сызылган айлана тууралуу маалыматтардын негизинде берилип жатат. Башкача айтканда, тегеректин аянты аны курчаган айлананын узундугунун жарымын айлананын радиусуна көбөйткөнгө барабар. Демек карагылачы, айлананын узундугу С барабар 2πr экендигин силер билчүсүңөр. Эми анда S тегеректики барабар С деген айлананын узундугу болсо, S'нын ордуна 2πr де коеюн. 2 менен 2 кыскарып кетет, анда πr квадрат кылат. Мынакей тегеректин аянтынын формуласы келип чыкты. S тегеректин аянты барабар πr квадрат. Экрандагы 2 формуланы тең дептериңерге жазып алгачы. Кана балдар, мен тегеректин аянтын табуунун 2 формуласын көрсөтүп жатам. Экөөнү тең дептериңерге жазып алгачы. Сол жактагысы πr квадрат. S барабар πr квадрат. R мындагы тегеректин радиусу. Оң жагындагысы айлананын узундугу берилген учурда ушул формула менен чыгаруу ыңгайлуу болот. S тегерек барабар С бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн R. Мына балдар, мен тегеректин аянтын табуунун 2 формуласын бердим. Билесиңерби балдар, силер 6 класста эле айлананын узундугу жана тегеректин аянты деген тема менен таанышкан болчусуңар. Ал жерде силерге айлананын узундугу С барабар 2πr экендигин билчүсүңөр, жана тегеректин аянты S барабар πr квадрат деп өткөн болчусуңар. Мен бүгүнкү сабакта ага кошумча дагы бир формуланы бердим. Демек ушул 2 формула менен силер бүгүндөн баштап каалаган ыңгайлуу шартына карата пайдаланып чыгара берсеңер болот. Эми келгиле. Мен экранда силерге бир сүрөттү көрсөтүп турам. Мындай сүрөттөрдү силер көп эле кездештиресиңер. Бул тегерек диаграмма дегенде колдонулат. 6 класста өтпөдүңөр беле? Тегерек диаграмманы да түзүп көргөнсүңөр. Анда ушул тегерек диаграмманын элесин берген бул дагы бир тегеректин бир бөлүгү, башкача айтканда секторду белет. Сектор деген эмне экен бул? Сектор деп тегеректин 2 радиусу менен чектелген бөлүгүн айтабыз. Сектор бул латын сөзү. Кыргызчага которгондо бөлүнүп алынуучу дегенди түшүндүрөт. Анда эмесе мен чиймеде көрсөтөйүнчү. Мынакей мен тегерек чийдим. Бул тегеректин борбору. Тегеректин бир радиусун жүргүздүм, экинчи радиусун жүргүздүм. Тегеректин 2 радиусу менен чектелген бөлүгү, мына мен башка түс менен боеп коеюн. Бул сектор деп аталат. Кайталайм. Тегеректин 2 радиусу менен чектелген бөлүгү сектор деп аталат. Аркы сары түстөгүсү да сектор болуп эсептелет, көк түстөгүсү дагы сектор болуп эсептелет. Эми балдар, мына секторду көрүп жатасыңарбы? Бул бир сектор, сары түстөгүсү экинчи сектор болуп эсептелет. Ошондой эле тегеректин дагы бир бөлүгү бар, сегмент деген. Бул эмне экен? Сегмент деп тегеректи кесип өтүүчү түз сызыктар аркылуу бөлүнгөн бөлүктөрдү айтабыз. Сегменттен кайсы тилден алынганын карап койгулачы. Сегмент деген термин бул латын сөзү. Бөлүк, тилке дегенди түшүндүрөт. Демек экөөнүн айырмасын так белгиле. Сектор деген бөлүнүп алынуучу 2 радиустун арасында чектелген бөлүгү. Сегмент деген бөлүк, тилке дегенди түшүндүрөт. Бул тегеректи кесип өтүүчү түз сызыктар аркылуу бөлүнгөн бөлүктөрдү айтабыз. Мынакей мында дагы борборун белгиледим. О тамгасы менен мынакей мен бир сызык жүргүздүм. Же хорда. Азыркы учурда тегеректин хордасы десек да болот. Тегеректин каалаган 2 чекитин туташтырып атат, көрүп атасыңарбы? Тегеректи демек курчап турган айлананын каалаган 2 чекитин туташтырды. Эми карагыла. Мына эгерде ушундай түз сызык же кесинди кесип өткөн болсо 2 бөлүккө бөлүнүп калды. Мына үстү өзүнчө сегмент болуп эсептелет, асты өзүнчө сегмент болуп эсептелет. Көрдүңөрбү? Эгерде тегеректи курчап турган айлананын хордасы аркылуу тегерек 2ге бөлүнгөн болсо, анда ар бир бөлүгү өзүнчө сегмент болуп эсептелет. Мен бул жерге сегмент тууралуу дагы бир нече маалыматтарды бердим. Тигинекей сегменттин жаасын көрүп турасыңар. Сегмент өзү кайсы жер экени көрүнүп турат.
сегментке туура келген борбордук бурчту көрүп турасыңар. Сегменттин бийиктигин көрүп турасыңар. Көрдүңөрбү? Демек, сегментти пайда кылуучу хорданы көрүп турасыңар. Жакшылап экранга баамдап карап койгула. Демек, мен бул жерден силерге балдар тегеректин бөлүктөрү катары эки түшүнүктү бердим. Сектор жана сегмент. Сектор деген тегеректин эки радиусу менен чектелген бөлүгү, а сегмент деген түз сызык жүргүзгөн учурда тегерек экиге бөлүнүп калса, ар бир бөлүгү өзүнчө сегмент болуп эсептелет. Мынакей, бул экөө тең тегеректин бөлүктөрү болуп эсептелет. Биз бүгүнкү сабакта тегеректин аянты, сегменттин аянты жана сектордун аянтынын формулалары менен таанышып, жана маселелерди чыгарабыз. Эми келгиле. Мынакей, тегерек жана анын бөлүктөрүнүн аянттары деген учурда мына мен тегерек сыздым, тегеректин борборун белгиледим. Мунун аянтын табаардан мурда алгач радиусун жүргүздүм. R деп алайын. S барабар π r квадрат. Бул тегеректин аянтынын формуласы. Эми кийинки түшүнүк тегеректин сектору. Мынакей, эки радиус менен чектелген бөлүгү тегеректин секторун түзөт. Секторго туура келген борбордук бурчту көрүп турасыңар. Бул сектордун аянтын табыш үчүн π r квадратты 360 градуска бөлүп, аны n-ге көбөйтөсүңөр. N деген секторго туура келген борбордук бурчтун чоңдугу. Кайталайм. N деген секторго туура келген борбордук бурчтун чоңдугу. Урматтуу окуучулар, экранда мен жазып жаткан формулаларды мүмкүн болсо дептериңерге жазып отургула. Мынакей, тегеректи көрүп турасыңар. Андан кийин мен секторго бөлдүм. Көрдүңөрбү? Мына сектордун, демек, бөлүктөргө эки бөлүккө бөлүнгөнүн көрүп турасыңар. Сегменттин. Кайталайм. Силер экранда сегментти көрүп турасыңар. Сегменттин аянтын табыш үчүн S алгач сектордун аянтын таап, же ага үч бурчтуктун аянтын кошууңар керек, же кемитүүңөр керек. Ал бир нерседен көз каранды. Борбордук бурч, мынакей, үч бурчтукту көрүп атасыңар. Мен ушул үч бурчтук жөнүндө айтып жатам. Азыр биз сегменттин аянтын табыш үчүн сектордун аянтынан үч бурчтуктун аянтын кемитишке туура келет. Ушундайбы? Кайталайм. Силер көрүп турган сегменттин штриктелип турган жерди карагылачы. Ошол сегмент деп эсептеп, мен ошол сегменттин аянтын тапкым келсе, анда мен сектордун аянтынан силер көрүп турган кызыл түстөгү үч бурчтуктун аянтын кемитип коюуга туура келет. А айрым учурда кошууга туура келет. Анда бул эмнеден көз каранды болду экен десеңер, бул ошол бурчтан, борбордук бурчтан көз каранды. Мынакей. Эгерде n деген бурч, силер көрүп турган сектордун бурчу 180 градустан чоң болсо, үч бурчтуктун аянтын кошууга туура келет. А борбордук бурч 180 градустан кичине болсо, анда үч бурчтуктун аянтын кемитүүгө туура келет. Азыр биздин кызыл үч бурчтуктун чокусундагы борбордук бурч албетте кандай бурч? 180 градуска чейинки же кичине бурч. Кең бурч, бирок 180 градустан кичине. Ошондуктан үч бурчтуктун аянтын кемитишке туура келет. Кана балдар, экрандагы формулаларды дептериңерге жазып алгыла. Тегерек жана анын бөлүктөрүнүн аянттары деп туруп, ушул формулаларды дептерге жазып алабыз. Тегеректин аянты S барабар π r квадрат. S сектордун аянты π r квадрат бөлүнгөн 360 градус көбөйтүлгөн n. N секторго туура келген борбордук бурчтун чоңдугу. S сегменттин аянты барабар S сектордун аянты плюс минус S үч бурчтук. Эгерде ошол борбордук бурчтун чоңдугу 180 градустан чоң болуп калса, үч бурчтуктун аянты кошулат, плюс белгиси менен алабыз. Эгерде борбордук бурчтун чоңдугу 180 градустан кичине болсо, үч бурчтуктун аянты кемитилет. Анда минус S үч бурчтук деп алабыз. Жазып алдыңарбы? Эми анда келгиле, маселе чыгарып көрөлүк. Жашоодо мынакей, устунду курчап байлаган жиптин узундугу 1,8 метр болсо, устундун туурасынан кесилиши тегерек формасында болсо, анда анын аянтын эсептегиле. Ушул сыяктуу тапшырма балдар силердин окуу китебиңерде бар. Мынакей, силер жашоодо эле көрүп жүргөн устунду карагыла. Устунду байлаган жиптин узундугун мен С деп берейин. Мына устунду курчап байлаган жиптин узундугу С барабар 1,8 метр. Башкача айтканда, устунду курчап турган бул айлананын элесин берсе, айлананын узундугунун маанисине туура келип атат. Эми биз табышыбыз керек болуп атат. Кесилиш аянты тегерек формасында экен. Тегерек формасында болсо S
барабар суроо. Чыгарышыбыз керек болуп атат. Мында чыгарганда алгач айлананын узундугунун формуласынан тегеректин радиусун таап алалык балдар. Бизге айлананын узундугу белгилүү да. C'нин ордуна 1,8ди коём. Демек 1,8 же болсо R'ди таба турган болсом C бөлүнгөн 2 пи деп алайын. Кайталайм. Формулада айлананын узундугун таба турган болсок C барабар 2 пи R. Мындан R'ди таба турган болсом C бөлүнгөн 2 пи. Анда R барабар 1,8 бөлүү 2 көбөйтүү 3. Балдар, мен пини эсептөөгө ыңгайлуу болуш үчүн эфир болуп аткандыктан 3 деп эле кабыл алдым. Силер класста иштеп жатканда болжолдуу түрдө 3,14 же болбосо китепте шартына карата кабыл аласыңар. Мен азыр пинин ордуна 3ді койдум. 2 жерде 3 6, 1,8ди 6га бөлсөм 0,3 метр чыкты. Бул тегеректин радиусу болуп эсептелет. Эми аянтты таба турган болсом, жогоруда мен тегеректин аянтын табуунун 2 формуласын бербедим беле балдар? Ошонун биринчиси мынакей. S барабар C бөлүнгөн 2 көбөйтүү R. Башкача айтканда айлананын узундугун 2ге бөлүп, радиуска көбөйтөбүз деген болчубуз. Демек андай болсо 1,8ди 2ге бөлүп 0,3кө көбөйтөлүк. 1,8ди 2ге бөлсөм 0,9, 0,9ду 0,3кө көбөйтсөм 0,127 метр квадрат. Мынакей тегеректин аянты чыкты. Урматтуу окуучулар, ушул эле тегеректин аянтын мен экинчи формула менен тапсам да болот. Ушундайбы? S барабар пи R квадрат менен тапсам да болот. Анда пинин ордуна дагы эле 3ді коёюн. R'дин ордуна 0,3ді койсом 0,3дүн квадраты 0,109 көбөйтө турган болсом 0,127 метр квадрат. Мынакей мен тегеректин аянтын же болбосо устундун туурасынан кесилиши болгон тегеректин аянтын 2 формуланын жардамы менен тең эле таптым. Силерге эсепти чыгарган учурда тапшырма берилгенде кайсынысы ыңгайлуу болсо, ошол формуланы колдоно берсеңер болот. Эскертүүчү нерсе балдар, пи бул жерде иррационалдык сан. Башкача айтканда ал болжол менен 3,14кө барабар. Ж 7ден 22ге барабар деп кабыл алынган. Ушуларды тапшырманын шартында пини кээде 10дук үлүшкө чейин тегеректеп алгыла, кээде 100дүк үлүшкө чейин тегеректеп алгыла, кээде бүтүн кылып алгыла деген шарт берилет. Силер ошого жараша алгыла. А мен эфирдик убакыт болуп аткандыктан пини бүтүн сан катары болжол менен 3,14ді тегеректеп 3 бүтүн деп эле чыгарып койдум. Ушундайбы? А силер тапшырманын шартына карап туруп анан койгула. Ар дайым эле 3 деп бүтүн койбогула. Кээде 3,4 деп коюлушу мүмкүн, кээде 3,14 деп коюлушуңар мүмкүн. Анда эмесе келгиле. Андан ары жообун жасалы дагы, жообу кесилиштин аянты 0,127 метр квадрат деп жазасыңар. Экинчи тапшырмага өтөйүн. Экинчи тапшырмага көңүл бурулачы. Айлананын узундугу 14 пи болсо, аны чектеп турган тегеректин аянтын тапкыла. Кана балдар, силерге суроо кетти. Айлананын узундугу 14 пи болсо, аны чектеп турган тегеректин аянтын тапкыла. Мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. Эгер 4 жооптун ичинен туура деп эсептеп тапкан жообуңар болсо, дептериңерге номерин жазып койгула. А мен силерге чыгарылышын көрсөтө берейин. Алгач бизге берилди айлананын узундугу. Айлананы чийейин. Айлананын борбору О болсун, радиусу R деп кабыл алып атабыз. Анда айлананын узундугу 14 пи болсо, C барабар 14 пи деп алайын. Табышыбыз керек болуп атат тегеректин аянтын. Мынакей тегерек кылып коёюн. Анда S барабар суроо. Муну чыгарыш үчүн дагы эле жогорудагы үйрөтүлгөн формулаларды пайдалансак болот. Башкача айтканда C барабар 2 пи R экендигин эске алып, сынын ордуна 14 пини коюп, 14 пи барабар 2 пи R деп, пи менен пинин кыскарып кете тургандыгын эске алсак, 14-тү 2ге бөлсөк, R барабар 7 чыгат. Демек айлананын узундугун таптык. Ал белгилүү болчу, 14 пи болчу. Айлананын узундугун пайдаланып биз азыр радиусту эсептедик. Радиус 7ге барабар болду. Анда пи R квадратты пайдаланып формулага кое турган болсок, R'дин ордуна 7-ни коёюн. Демек 7-нин квадраты 49 пи чыкты. Мынакей бизге берилген тегеректин аянты 49 пи экен. Экинчи жооп туура жооп экен. Жообун жазган учурда жообу
49 пи деп жасасыңар. Ушул жерде урматтуу окуучулар, мындан башка жол менен чыгарсаңар болот. Мен жана силерге көрсөткөн айлананын узундугун 2ге бөлүп радиуска көбөйткүлө дебедим беле? Ошол формула менен пайдаланып деле чыгарсаңар, ушундай эле жооп чыгат. Демек көрдүңөрбү? Биз бүгүнкү сабакта мен силер менен айлананын узундугу, тегерек, тегеректин аянты, тегеректин бөлүктөрү тууралуу сүйлөштүм. Биздин бүгүнкү сабактын негизги өзөгүн түзгөн формулалар бул тегеректин аянтынын 2 формуласы, тегеректин секторунун жана сегментинин формулалары болду. Мен сабактын жүрүшүндө силерге айлананын узундугун пайдаланып жана тегеректин аянтын тапканга мисал карадым. Силер сабактын мындан аркы бөлүгүндө сектор менен сегменттин жазып алган формулаларыңарды колдонуп, көндүмдөрүңөрдү калыптандырганга аракет кылгыла. Мен силер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.